Урматтуу телекөрүүчүлөр, таң эрте биздин спорт менен машыгуу мүнөттөрүбүз да келип жетти. Сиз жаңыдан гана ойгонгон болсоңуз, бизге жакыныраак отуруңуз дагы спорттук кийимиңизди кийип алып, биз менен таңкы көнүгүүнү жасоону баштаңыз. Ал эми биздикиндей спорт товарларды, тактап айтканда спорттук кийимдерди биздин экранда бажырайып жазылып турган спорт дүкөнүнөн таба аласыз. Сапаты мыкты жана албетте сиздин табитиңизге ылайык бир топ түрү бар. Ал эми адаттагыдай эле биздин машыктыруучу Айс. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Баштайлы. Бүгүн эмнелерди? Биз чоюлабыз бүгүн. Чоюлабыз, Албетте. Эң негизгиси биз деген өзүбүз разминкадан башташыбыз керек. Колубузду өйдө көтөрөбүз, дем алабыз. Дем алганда ичибизден ылдый жагынан баштап өпкөгө чейин өйдө көтөрөбүз. Дем чыгарганда өпкөдөн ылдый бир кандай десем, чөйчөкчөнү толтурганда ичибизден ылдый өйдө көтөрөбүз дагы демди үстүнөн чыгарабыз. Кайра колубузду астыга, ийнибиз менен өйдөрөөк, анан астыга. Колубуз чыканактан түз кармайбыз, дем алабыз. Ушул эле көнүгүүнү кол менен уже кошобуз. Өйдөрөөк. Колубузду өйдө көтөргөндө эми согончок менен көтөрүлүп калабыз. Өйдө. Физкультурада. Физкультура сабагында. Машыгуучу дегендей эле. Баарын тизип алып, Ооба. Эң сонун. Бегимай менен астыга колубузду. Эми кандай десем, оң колду астыга, анан сол колду. суда сүзүп бараткандай, Мээбиз дагы кичине иштеш керек, нейронду кандай десем. Мельница деп коет окшойт муну, Албетте, эми артка. же кыздардын чабышканы. Чачташа Эң сонун. Эми колубузду манжаларыбызды ийнибизге коебуз дагы, эми чогуу жасайбыз. Өйдө көтөрүлгөндө, согончок менен көтөрүлүп калсаңар, функционалдык көнүгүү болуп калат, бутубуз дагы анан денебиз кошулуп калат. Эми астыга дем алабыз, унутпайбыз. Негизи дем алуу эң башкысы болуш керек, Эң негизгиси, албетте. Эми колубузду астыга чынжырча жасайбыз. Оң колубузду өйдөгө, эми чынжырча жасап туруп астыга тартабыз. Астыга, Артка. артка. Артка, Эң сонун. Алмаштырабыз. Сол колубузду өйдө, оң колубуз ылдый жакка. Ошол эле көнүгүүнү жасайбыз, бирок кичине кыйындык жаратышы мүмкүн, анткени сол колубуз көбүрөөк иштебейт. Кырпылдай баштады. Кырпылдап баштады сөөктөрүң, манжаларың, Астыга, Аябай сонун көнүгүү экен, мага жакты. эң сонун. Астыда кармап турабыз, анткени бул сол жактагы ийнибиз көп иштебегендиктен кичине көбүрөөк кармап турабыз. Астыга. Манжаларыбызды колубуз менен кошо кандай десем, Мыжыгып кайра кой беребиз, тартабыз. Муштумду түйүп кайра алга созот экенбиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эң сонун. Эми ушул эле көнүгүүнү мушту менен артка кыймыл аракет жасайбыз. Тегерекче чийип аткандай. Нерсе турганда аябай чарчап калат экен, Негизи оңой көрүнгөнү менен чарчайт. Ооба, чарчап. Оор нерсе көтөрүп тургандай болот экен. Өйдө колду кайра астыга. Эми артка жака кичине бир эки киши астыбызды тартып аткандай, ийнибиз менен кошо кыймыл аракет жасайбыз. Бул чыгыш бийлерине окшош экен. Шамандардын бийлери. Астыга. Эң сонун, маанайы сонун. Маанайы сонун, колдорубуз чарчады. Өйдө. Кош бойлуу биздин аял затка биз ушул көнүгүүлөрдү көп беребиз. Алар бул колубузду кармап эле минутта кармап калат да, 1 минут кармап турушу керек. Эми колубузду түшүрөбүз. Биздин минутубуз жок, ошондуктан биз бат-баттан кыймыл аракет жасайбыз. Ушинтип эле турабыз, жакын бүткөнчө. Эң сонун. Эми бул колубузду ийнелерибизди даярдап алдык. Ошондуктан эми оң колубузду чыканак менен өйдө көтөрөбүз дагы, сол колубузду артка тартабыз. Эгер арттан карганда мындай кыймыл аракет. Кичине тартып алсаңыз деле болот. Эми астыга ошол эле көнүгүү менен кичине бутубузду алыстатып бири-биринен астыга кыймыл аракет жасайбыз. Эң негизгиси оң чыканагыбыз өйдө тартылыш керек дагы, өзүбүз астыга тартылабыз. Кимдики кыртылдады, мен уктум. Алмаштырабыз. Акырындык менен кое беребиз дагы, кыймыл аракетти
сол жактан баштап. Мына ең қиын ушул сол жақ болушу мүмкүн эмес. Кичине сол тарап. Негизи сол тараптан кээ бирөөнүкү жакырыныраак, жакшыраак болушу мүмкүн. Билек сенин колдоруң жетпей калдыбы? Мына меники. Меники жок. Көтөрүлөбүз. Эң сонун. Астыга колубузду, эми колубузду шилтеп коебуз. Кандайсыңар? Сонун жакшы, өзүңүз кандайсыз? Мен атын Сөктөрүбүз кылдап, маанайыбыз көтөрүлүп азыр. Эң Суда сонун. келип кетет окшойт, что-то, я. Эми артка тартылабыз. Бул буттарыбызды жакшы чоюп алдык, ошондуктан кичине өзүбүз жамбаш булчуңдары менен артка тартылабыз дагы, колубузду астыга тартып алабыз. Буну менен кошо арткы бутубуздун Бегим айылды. колубуз менен тартылабыз. Астыга. Эми артка. Келиңиз. Бегим Астыга. Артка. Мен ийилчек эмеске. Астыга. Эми ушул эле кыймыл аракетте эгер бутуңуз кичине тизеден тартылып кыймыл аракет кыйын болуп атса, анда кичине бүгүп алсаңыз деле болот. Биз эми оң жакка тартылабыз. Анан көтөрүлөбүз дагы сол жакка тартылабыз. Алмак салмак, Бирок манжалар асты жакты карап турат, бутубуздун манжалары. Дагы өйдө. Кабыргалар менен мындай жоон булчуңдарга, бутубуздун жоон булчуңдарына тартыла тургандай кыймыл аракет жасайбыз. Бегим ай көптөн бери эфирге чыкпай дөңгөч болуп калыптыр. Өйдө көтөрүлөбүз. Эми айтпай өзүңүз карачы. Сол бутубузга оң ийнибиз менен тартылабыз. Бул машыгуучулар эле Жаза алса жазабаса, мен жаза албайм дейди. Көтөрүлөбүз. Акырындык менен ийнибизди тартабыз. Эң сонун бутубузду бүкпөйбүз. Белек ийин, кармаңыз. ийин, манжа. Эң сонун. Мен тартып атам, Мен тартпай эле болчу. Эң сонун. Бутубузду арыраак шилтейбиз дагы, эми кичине сол жакка. Бирок астыга тартылбайбыз. Мектепте эң жек көргөн көнүгүм ушул болчу. Астыга отурабыз. Эми жамбаш Бегим ай кана кыйын болуп аттың эле. алмаштырабыз. Мына. Аягына чейин отурбайбыз, Бегим ай. Артка. Албетте, белек туура айтып атат, аягына чейин отурбайбыз, анткени биз деген булчуңчарды чыңалтырып дагы анан чоюшубуз керек. Көтөрүлөбүз. Жыгылып калат экенсиң. Эми ушул эле көнүгүүнү билесиңер, биз бир линияда кармайбыз. О, Кудай. Жамбаш булчуңдарды өйдө көтөрбөйбүз. Кандай десем, шаулиндердей болуп, Менин дагы ой, мен сабактарымын жазылып келсе, мага чалкыбыз. Бегим ай, сен кыргыз бийин бийлеп атасың да акчылар. Мына мен кара жорго эле бийлеп өтөмөнкү маштыгым Отуралы. жасайм. сол бутубуз менен оң бутубузду өйдө көтөрөбүз. Астыга, эгер баары жакшы болсо, сол бутуңузду сол чыканак менен тартып артка төшүңүздү өйдө көтөрөсүз. Баары жакшы болсо, кичине арткараак отурасыз. Акырындык менен ушул эле линиядан көтөрүлбөй оң жака. Төшүбүздү астыга. Колубузду 23 телемин, Биз жолу 34кө чыксак эмне дейсиң? Мен жашымды айтпай эле коеюн. Эң сонун. Эми ушул эле көнүгүүнү кичине арткараак колубузду астыга коебуз дагы, өзүбүздү жамбаш булчуңдар менен өйдө көтөрөбүз. Эгер кыйындык жаратып атса, сиз колуңузду Бегим ай бияка коюп аласыз дагы, акырындык менен астыга тартыласыз. Эң негизгиси биз астыга тартылышыбыз керек. Колубузду манжалар менен бул линияда коебуз дагы. Анан чыканакты түздөгөндө кыймыл аракет жасайбыз, ошондук менен омурткаларды чойгондой кыймыл аракет жаратабыз. Өйдө көтөрүлөбүз. Бутубузду шилтейбиз дагы. Эми бутка өтөт окшойбуз, Албетте. Алмаштырабыз оң жака. Бутубузду жакшы жылытып алдык, жибитип алдык булчуңдарды. Эми кичине астыга отурабыз. Көтөрүлөбүз. Мен отурам. Көтөрүлөбүз. Астыга. Көтөрүлөбүз. Албетте, эң сонун. Жылмаябыз. Бутубузду алмаштырабыз. Ошо менен бул эң акыркы көнүгүүбүз. Мен бул көнүгүүдө жылмайганды деле билем. Эң сонун. Эң негизги жылмаюу жана дем алуу. Жылмайсаңар, бул көнүгүүнүн 80%-ин жасагандай эле
болот. Мен Көтөрүлөбүз. жөн эле жылмай эле жүрсөм деним сак болот окшойт. Албетте. Элестесең, морская түрдө. Бутубузду шилтейбиз. Жана ушу менен жакшы дем алып туруп, өзүбүзгө жакшы маанай тартып, Мен сулуумун, мен сонумун деппи? позитив кошобуз. Кимге эмне керек болсо кыймыл аракетти бүтүрүп, бүгүнкү көнүгүүлөр жыйынтыктайбыз, Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыбыз ысып алдык, тердеп алдык, эртең менен кан жүгүрдү. Таңыңызды дал ушундай көнүгүүлөр менен баштаңыз. Ашканада баарын даярдайбыз, көнүгүү жасайбыз, кызыктуунун баарын алдыда айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуз.